Разговаривать. Телефон. Саат күндүзгү 11 чамасында Ысык Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө Ысык Ата районунун борборундагы ашканалардын биринде өрт чыкканы тууралуу билдирүү келип түштү. Өрт өчүрүүчүлөр дароо 2 өрт өчүрүүчү унаа менен жөнөп кетишти. Алдын ала түзүлгөн сценарий боюнча өрт ашканадагы газ баллондун жарылышынан чыккан. Тилсиз жоо 50 чарчы метрди жалмап, бир адам жабыр тарткан. Өрттү өчүрүүгө келген топтун так жана тез аракеттеринин натыйжасында өрт толугу менен чектөөгө алынды. Эки бөлүмчө тартылды. Ошондо 12 киши. Анан берден милиция кызматкерлеринен да тартылды, анан кийин медицина кызматкерлеринен. Столовойдун ичинен бир пострадавший болду, баягы тутунга уланган. Ошону алып чыгып, медицина кызматкерлерине өткөрүп беришти. Өтүлгөн машыгууга баа берсек, жакшы деңгээлде өтүлдү. Бүт бары өз милдеттерин так аткарышты деп айта алам. Кемчиликтер болот. Кемчиликтер баягы берде өзүңүздөр билгендей, эвакуацияланган убакыт кичине көбүрөөк болуп калды. Машыгуунун жүрүшүндө ашкана, дүкөн ээлерине кокустан чыккан кырсыктарда кандай аракеттерди көрүү керектиги айтылып, электр жабдууларын этияттык менен колдонуу эскертилди. Кайсы жерде кандай кырсык болбосун, ошолор өздөрү тартылат да. Мисалы үчүн рейстин жардамы керек болсо, рейс тартылат. Өрт чыкканда абдан жаман. Так болуш керек. Жайында да, кышында да, кышында электричество оборудование көбүрөөк сайып, проводдор чыдабай кетет. Ошон үчүн өрт чыкканда өзүнү кармап туруп эле 112-ге чалыш керек. Чалып туруп, биринчи өрт чыккан жерде первые средства пожаротушения менен, ошо менен өрттү токтотуш керек. Мындай машыгуулар өздүк курамдын даярдыгын жогорулатып, куткаруу жана өрт өчүрүү боюнча чеберчиликти арттырат. Быйыл Ысык Ата районунда 202 өрт катталган. Алардын басымдуусу жай мезгилинде, талааларда чыккан өрт болсо, кыш мезгилинде мектеп турак жай ишканалардан чыгат. Кант шаарында номер 27 бөлүмчөдө өрт өчүрүү бөлүмчөсүндө 2, Ивановка айылында номер 4 өрткө каршы куткаруу бөлүмчөсүндө 1. Ошо бүт баары тең жаңы азыркы автоунаалар. Бул КамАЗ үлгүсүндөгү 2022 жыл келген, а Хово үлгүсүндөгүсү 2023 жыл келген. Булар полный оборудованиясы менен жанагы боевкада кос кийим кечектеринен өйдө келген. Азыркы мурункудай эски техникалар жок. Азыр бүт баары жанагы айтып өтпөдүмбү 2 минутта келди. Ошо ушул техниканын жаңылыгынан, бүт жанагы өрт өчүрүүдө аябай жеңилдиктер болуп атат, жаңынын иши жаңы дегендей. Өрт өчүрүүчүлөр убак менен үймө-үй кыдырып түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүп турат. Жаңы жыл жакындаганына байланыштуу түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. Себеби майрамга карата пиротехника, жардыргыч заттарды колдонууда кооптуулук жогору. Прочитать расписаться? Да, сейчас. Ваша фамилия? Попов. Попов, да? Кыш мезгилинин алдында, ушундай кыш мезгилинде өткөзөбүз. Үймө-үй кыдырып, ушундай корешок токос, ушундай таратып, бул печка жана газовый отопление, электроотопленияларын колдонуу иш-чараларында өрт коопсуздугунун инструкциясы, ушуну таратып, жана оз тил менен да түшүндүрүп беребиз. Жаңы жылдын алдында жардыргычы заттарды колдонбоого жана жаш балдарга бербөөгө эскертет элек. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.